Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Өлкөдө COVID-19 илдети күчүн жогото элек. Алсак, бир күн ичинде эле коронавирус 327 адамдан табылып, бир бейтап каза болгонун республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, илдет жуктургандардын көпчүлүгү Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда болууда. Ошол эле учурда бир күн ичинде 447 адам коронавирустан айыгып чыккан. Акыркы күн ичинде COVID-19 илдетинен каза болгон бир жаран Жалал Абад облусунан катталды. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 2263 бейтап, амбулатордук түрдө 2955 бейтап дарыланууда. Ал эми бир күн ичинде өлкө боюнча 12 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталды. Ошол эле учурда үй шартынан 9, стационардан 2 мед кызматкер айыгып чыкты. Статистикага таянсак, Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 76718 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 69341 киши айыгып чыкса, 1307 адам каза болду. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Максат Мамытканов Баткен облусундагы иш сапарынын алкагында өзгөчө макамы бар чек ара аймактарынын калкынын турмушун камсыздоочу жайлардын абалы менен таанышты. Бул тууралуу өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Тактап айтканда, вице-премьер Лейлек жана Баткен районундагы чек ара заставаларында, чек ара жана ички коопсуздук объектилеринде болду. Текшерүүнүн жыйынтыгында Максат Мамытканов тиешелүү кызматтарга мамлекеттик чек араны коргоо жана анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырды. Андан соң вице-премьер-министр ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы жана жетекчилиги менен жолугушуу өткөрүп, анда мыйзамдуулукту камсыз кылуу жана кылмыштуулукка каршы күрөштө күчөтүү боюнча милдеттерди койду. Чек ара аймактарында жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык чараларды көрүү керек, деди вице-премьер-министр. Андан кийин ал өзгөчө статусу бар Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарын коопсуздук жана социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын алкагында курулуп жаткан объектилерди кыдырып, анда социалдык мекемелердин, анын ичинде Кулунду айылындагы бала бакчанын курулушу менен таанышты. Максат Мамытканов белгилегендей, бардык объектилердин курулушу өз убагында бүтүшү керек. Ошол эле учурда алардын сапатына да көңүл буруу зарыл. Жумушчу сапарынын алкагында вице-премьер-министр саламаттык сактоо мекемелеринде жана энергетика жана суу чарба объектилеринде да болду. Калкты өзгөчө чектеш аймактарда жашаган жарандарды электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо өкмөттүн артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Алдыда жылытуу мезгили турат. Авариялык абал жаралбашы үчүн бардык зарыл чараларды кабыл алуу керек деп белгиледи Максат Мамытканов. Сапардын соңунда вице-премьер-министр чектеш аймактардын тургундары менен жолугушту. Жолугушууда жарандар тарабынан социалдык, экономикалык жана энергетикалык мүнөздөгү маселелер көтөрүлдү. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча Максат Мамытканов көтөрүлгөн маселелер боюнча бир катар тапшырмаларды берип, мамлекеттик программа алкагында алынган бардык милдеттенмелер толук көлөмдө аткарылаарын белгиледи. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын мурунку башчысы Бакир Таиров мыйзамсыз акча алуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Финполдун мурдагы жетекчиси мамлекеттик органдардын биринин жетекчисинен ири өлчөмдө мыйзамсыз акча каражатын алгандыгын аныкташты. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында үстүбүздөгү жылдын октябрь айында Жогорку кеңешке депутаттарды шайлоонун алдында Финполдун мурдагы жетекчиси саясий партиялардын бирин каржылоо керек деген шылтоо менен мамлекеттик органдардын биринин жетекчисинен ири суммадагы акча которууга мажбур кылганы аныкталды. 10 декабрда жазык процессуалдык кодексинин 98-беренесинин негизинде Бакир Таиров кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Таиров тарабынан акча каражатын алуу сыяктуу фактылардын документтештирүү боюнча тиешелүү иш-чараларды көрүлүүдө. Ошондой эле ишкердик субъекттеринен акча каражатын алуу фактысы да каралууда. Буга катар эле УКМКнын башчысынын мурдагы орун басары Болот Сүйүнбаев изделип жатат. Бул туурасында аталган ведомствонун маалымат кызматынан билдиришти. Буга чейин аскер прокуратурасы УКМКнын айрым кызматкерлеринин катыштыгы бар делген ири көлөмдөгү аталган аткезчилиги боюнча ишти тергей баштаган. 2017 жылы УКМК кызматкерлери мыйзамсыз түрдө өлкөгө киргизилген 27 килограмм зер буюмдарды таап алган. Ал боюнча аталган ведомствонун төрагасынын мурдагы орун басары Дүйшөнбек Чоткараев кармалып, күбө катары сурак берген.
УКМК Сүйүнбаевдин бул ишке тиешеси бар экендиги боюнча айныксыз далил бар деп билдирген. Ал суракка бир нече ирет чакырылган, бирок бирине да келген эмес. Жыйынтыгында Сүйүнбаевге сыртынан издөө жарыяланып, ал экономикалык контрабанда жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелүүдө. Сүйүнбаев 2016-2018 жылдары УКМКнын төрагасынын орун басары болуп иштеген. Кыргызстанда 2020 жылдын январь-ноябрь айларында пенсия жана жөлөк пулга 43 миллиард 661,1 миллион сом каржыланды. Бул тууралуу Соцфонддун басма сөз кызматынан кабарлашты. Анын ичинен Бишкек шаарына 7 миллиард 130 миллион сом, Чүй облусуна 6 миллиард 735,4 миллион сом, Нарын облусуна 3 миллиард 502,8 миллион сом, Ысык-Көл облусуна 3 миллиард 967 миллион сом, Талас облусуна 1 миллиард 804,1 миллион сом, Ош шаарына 1 миллиард 570,8 миллион сом, Ош облусуна 8 миллиард 24,9 миллион сом, Баткен облусуна 3 миллиард 492,5 миллион сом, Жалал Абад облусуна 7 миллиард 433,6 миллион сом каржыланган. Маалыматка ылайык, пенсия жана жөлөк пулдардын каржылануусу 2020 жылдын ноябрь айында 4 миллиард 172,5 миллион сомду түздү. Билим берүү жана илим министрлигинде орто кесиптик техникалык билим берүү жана окутуу системасында ишкердикке окутуу боюнча улуттук концепция жана аны ишке ашыруунун болжолдуу планы онлайн презентацияланды. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, аталган документ ошондой эле ишкердикке окутуу боюнча окуу куралы жана колледждердин деңгээлдериндеги окутуучулар үчүн колдонмо Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында иштелип чыкты. Билим берүү жана илим министрлигинин колледждин өкүлдөрү, ошондой эле кесиптик техникалык билим берүү жана окутуу секторун реформалоо жаатында иш алып барган улуттук жана эл аралык эксперттер колдонуудагы концепцияны жана анын негизги элементтерин системалык деңгээлде жана колледждин деңгээлинде улуттук концепцияны ишке ашыруу боюнча көйгөйлөрдү жана керектөөлөрдү талкуулашты. Ошондой эле концепцияны андан ары жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгышты. Аталган чогулуштун жүрүшүндө алынган сунуштар улуттук концепциянын акыркы версиясына интеграцияланат. Бишкектеги Курманжан атканын эстелигинин алдында жаңы жылдык жарманке ачылат. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жарманке 11-29 декабрга чейин созулат. Белектердин жарманкеси түшкү саат 12:00дөн кечки 18:00га чейин ачык болот. Салтанаттуу ачылыш 13 декабрда саат 14:00 өтөт. Жарманкеде жаңы жылдык белектерди, колго жасалган өзгөчө жасалгаларды, карагай оюнчуктарды, кийизден, жибектен, керамикадан, шуурудан жана чоподон жасалган жасалгаларды, этникалык кийимдерди жана башка көп нерселерди сатып алууга болот. Жаңы жылдык белек катары биз Семетей, Кыргыз руху, Доор, Сувенир чыгармачыл жамааттарынын жана Лейрис компаниясынын жардамы менен чоңдор жана балдар үчүн маданий көңүл ачуучу программа даярдадык. Концерттик программа 12, 13, 16, 23 жана 29 декабрда саат 14:00дөн 15:00га чейин бардык санитардык эрежелерди сактоо менен өткөрүлөт деп кошумчалашты мэриядан. Программабызды улантабыз. Эми кезекти Ош облусу боюнча кабарчыбыз Гүлжан Ажиматова даярдаган баяндарга берсек. Суу башында турган кыргызстандыктардагы ушул кезге чейин таза суу менен толук камсыз боло элек. Айрым айылдарда ушул күнгө чейин суу түтүктөрү жок. Алыскы айылдарда таза суу көйгөйүн чечүү маселеси чечилүүдө. Ош облусунун Калинин айылына таза суу тартуу иштери жүрүп, анын натыйжасында айылдыктардын жол көйгөйү да көтөрүлүп, маселе жаратты. Кабарчыбыз айылдын жашоочулары менен жолугуп, алардын маселелерин жеринен көрүп келди. 8 класстын окуучусу Кутман Замир уулу таза сууну жүздөгөн чакырымдан ташып келет. Үйдө кир жуулуп калган күндөрү эшегине арткан чакалары менен 2-3 жолу ташыганга туура келет. Мен күнүгө суу ташыйм, ушинтип жолдорубуз дайыма ылай болот. Жамгыр жааганда, кар жааган, күн ачылып, эригенде дагы ылай болот. Мен күнүгө суу ташып, мындай алыстыктан суу алып келем, дайыма ылай болуп, кийимдерим күнүгө алмаштырып, үйдөгүлөр деле кыйналат, кийимимди жууп.
Жамгырдын суусун тосуп да тиричиликке иштетишет. Күнүнө 100 литрден ашуун суу керектигин айткан айылдыктар быйылкы жылы минтип тамтыгы чыккан жолдо басууга аргасыз болушту. Атайын унаалар гана бул жолдордо жүрбөсө, ат же эшек менен гана айыл аралап калууга мажбур болушту. Баткакка толгон жолдун мындай көрүнүшү быйылкы жылдын август айынан башталган. Айылдыктар таза суу менен камсыз боло тургандыгын угуп, кубанычтарына чек жок болгон. Таза сууну тартып келүү иштеринин курулушунун башталышы менен эле жолду чукуп, тамтыгын чыгарышты дешет айылдыктар. Август, сентябрь, октябрь 3 айда ушундай болуп калдык да барам. Газды, көмдү, арбана болду да. Анан эми мунусуна да ганимет. Эми суу чыгарабыз десе, жолубуз кокуй, жолубузду бузба деген менен ким эшигинен неме жол берет эле. Былтыркы жылы айылдын тың чыккан эр азаматтары жана сыртта миграцияда жүргөн мекендештердин жардамы менен 3 чакырымдан ашуун жол оңдолгон эле. Таза сууну тартып кирүү иштеринен улам мына ушундай абалга келген жолду эми кайрадан курулушту жүргүзгөн өкүлдөргө оңдотууну талап кылышууда. Жүргөн Россияда аяк буякта жүргөн балдарыбыз акча салып, нерде эл акча чогултуп кетет. 650-700 миңдик сомдук иш жасадык эле. А быйыл жазда сууга деп казып кеткенде, ошон эсенен жолубуз да бузулуп азыр. Аябай жолду көрүп келиңиздер, жолдун акыбалы өтө начар болуп турат азыр. Сапсы машина жүрүшкө да мүмкүн болбой калды жолдун этикшил. Эми ушу да кичине эмесек, аяк бияктан дагы жардам берип жолубузду оңдойбуз деп атат. Кудай калса быйыл эми калды, эми 2020-жылы жаз айларынан башталып, дагы 200-300 машина шагыл төгүлөт деп турабыз ушу. Канча километр узундугу? Канча метр? Узундугу жалпы айыл ичине кошулуп 49 километр. Өкмөттүн Ош областындагы өкүлү Жарасул Абдраимов айылдын таза суу маселеси, жол көйгөйүн тиешелүү жергиликтүү жетекчилер менен сүйлөштү. Ал айыл өкмөттөрдүн калк менен иштөө жолу, инвесторлорду тартуу механизмдерин эми башка нукка буруп, натыйжалуу иштешүүнү жолго салуу керектигин айтты. Таза суу проектинен бүтүп эле калыптыр. Мына 3 күндөн кийин суу берилет деп атат, бирок ушу таза сууга жете турган жолдун акыбалын көрдүм. Бул болбойт. Бул жолду оңдоп туруш керек. Азыр мен айыл өкмөтү менен дагы сүйлөшкөндө айтып атам. Биз ушул айыл Сарыбулак айыл өкмөтүнүн өзүнүн өнүгүү программасын түзүп, ошолорду баягы детальдап түзмөйүнчө айыл өнүкпөйт. Анан бир бюджеттен бул жактан жетпей атат, инвестор келбей атат, жардам болбой атат деп айтып атышат. Жардам болот эле, инвестор деле келет эле, эгер бизде жакшы программа, бизнес проекттер болсо. Айылдын 250дөн ашуун үй бүлөсүнө ушул жума таза суу берилет. Таза сууга жеткени менен айылдыктар жол көйгөйүнөн жакын арада арылчуда эмес. Бирок жолду оңдоо маселесинде каттуу талап коюлууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Ош шаарында милициянын кайгылуу кызматы иштей баштады. Ички иштер министринин реформасы деп айтылган жаңы кызмат жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти көзөмөлдөйт. Азырынча 126 гана кызматкер 2 нөөмөт менен иш алып барышат. Жаңы түзүлгөн кызмат тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Милициянын кайгылуу кызматы алгачкы иш күнүндө жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөгө басым жасады. Муну менен катар коомдук тартипти бузгандар менен күрөшүү да дал ушул кызматтын милдетине кирет. Буга чейин жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти 2 бөлөк кызмат тескеп келген. Эки түзүмдүн милдеттерин бири аткарат, башкача айтканда коомдук тартипти камсыз кылуу, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу. Ошол эле учурда 102 кызматына түшкөн кайрылуулар боюнча ыкчам жана сапаттуу чара көрүү биздин милдеттерге кирет. Реформалоо этаптарынын бир маанилүү этаптарынын бири болуп саналат. Себеби буга чейин Бишкек шаарында 1 жыл болду милициянын кайгылуу кызматы иштеп атат. Биз эле эмес, жалпы коомчулуктагы бир жакшы натыйжаларын белгилеп атышат. Ош шаарында кайгылуучулар 11 тилкеге бөлүнүп, күнү-түнү иш алып барышат. Тиешелүү аймакта чакыруу түшсө же коомдук тартип бузгандар аныкталса 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин жаңы түзүм барат. Милициянын кайгылуу кызматына 22 жаңы кызматтык унаа берилип, тиешелүү жабдыктар менен жабдылган. Бизге толугу менен материалдык камсыздоо чечилди. Кызматтык автоунаалар, керектелүүчү атайын каражаттар, формалык кийимдер, экипировка бардыгы бизге камсыз болду. Ал жактан жумушка таасир эте турган тоскоолдуктар жок.
Милициянын кайгылуу кызматына талапкерлерди аныктоо мындан бир нече ай мурун башталган. Наргиз Жусубайлы кызы буга чейин туристтик милиция кызматында иштеп келген. Милициянын кайгылуу кызматынын тандоосуна катышып, сынактан ийгиликтүү өткөн. Бүгүн алгачкы жумуш күнүн өткөрүп жаткан Наргиз коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун сактоого болгон аракетимди жумшайм дейт. Буга чейин мен Ош шаарда иштеп баштаганда туристтик заводунда иштеп келгенмин, инспектор болуп. Ага чейинки мезгилдерде мен гражданский болгом. Учурда иштеп жатабыз, элибизге жерибизге кызмат кылуу максатында. Кызматтын өзүнө жараша оордугу, жеңилдиги болот. Бизде аял кишиге оор албетте, бирок биздин коллектив аябай дружный болгондуктан бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, ишибиз оордугу деле анча билинбейт. Ал эми Талантбек Батырбек уулу да буга чейин банктардын биринде эмгектенчү. Ал да сынактан ийгиликтүү өткөндөрдүн бири. Айтымында тандоо ачык айкын жүргөн. Конкурс 3 этаптан өттү. Биринчиси бул жерде окуп жана түшүнүү боюнча тест болду. Тесттен кийин ал жерден өткөндөн кийин физо тапшырдык. 3 километр кросс, подтягивание башкалар. Анан үчүнчүсү собеседование. Собеседование өткөндөн кийин 3 ай окуу болду. 3 ай окуудан кийин бүгүн уже мышка ишке түшүп атабыз. Милициянын кайгылуу кызматына биринчи жолу келип отурам. Бул жакта жакшы ниеттер менен келдик. Кудай буйрса, мурунку системаны өзгөртүп, жаңы жагынан көрсөтүшкө бардык күч күчүбүздү жумшайбыз. Ош шаарындагы милициянын кайгылуу кызматындагы 267 бош орунга тандоо 3 этаптан жүргөн. Анын жыйынтыгы менен 126 кызматкер тандалып алынып, бүгүн кызматын аткара башташты. Эми калган бош орундарга да сынак өткөрүлөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош облусунун 8000 калкы бар Кашка-Жол айылында СПАнын курулушу аяктаса, сугат аянттары дагы бир топ гектарга кеңейет. Курулушу быйылкы жылы башталган каналдын 2 жыл аралыгында бүтүшү көп убакытты талап кылып жаткандыгынан жана курулуштун сапатына көңүл буруу керектигин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдраимов белгиледи. Аны менен катар курулушту жүргүзүүдө бир катар кемчиликтер орун алган. 50, 60, 70 проектке акча бөлүп койдук деп отура беришет. 50, 60-ын бириктирип келсе, $1 миллион да чыкпайт. Ошон үчүн аларга айт керек, биз мынаны жасашыбыз керек, айтып атпайбы, түбөлүктү. Тең ата болуп сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Мынаны жасайбыз, тегини жасайбыз, мынага $100 миллион керек. Ошону беришиңер керек деп айтыш керек да. Ана жок, мына кичине көз жонду кылып, анда мына азырча шуну туруп туралчы, баягы базардан бала мына патинканы кийип турчу, күзгө чейин да бир нерсе болот. Анысы күзгө жетпей айрылып калат деген сөз да. Аймактардагы долбоорлор менен иштешүүдө санына эмес сапатына карап жана дагы эл аралык уюмдар менен кызматташканда эмнеге көңүл буруу керектигин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдраимов жетекчилерге айтып берди. Өндүрүш тармагындагы тажрыйбасына таянып, жетекчи курулуштун кандай жүрүп жаткандыгынан үстүртөн гана кабар албастан тиешелүү кызматтарга талаптарды койду. Аларды кеңейтпесе, каналдардагы неэффективный болуп калат. Суу талаш тартыш болушу да мүмкүн. Тигил о аягына жетпей да калышы мүмкүн, туурабы? Илгери кетме менен ушташкан күндөр болгон да, суу жетпей калган. Ошол жактарын эсептелди деп атканым да, ушул канал канча пайда келтирет. Эми эсептеп койсоң оңой эле да, мынанча жер сугарылат, мынанча нерсе өндүрүлөт. Баягы биздин агрономдор бар, агрономдор баарын эсептеп чыгыш керек да. Илгери тамеки өскөн болсо, тамеки, кайрадан баягы сельскохозяйственный культураны өстүрүш керек болот да. Эл айтып атпайсыздарбы азыр өкмөтүбүз бай болгон деп. Өкмөт кайдан бай болот? Эгер ушул жердеги эл бай болбосо, өкмөт кайдан бай болот? Курулуштун сапаттуу бүтүшү дыйкандарга жакшы. Анткени буга чейин суунун таңкыстыгы жергиликтүүлөрдү жүдөтүп келген. Каналдарды кол менен казып суу көйгөйүнөн жадаган дыйкан Султан Жусубалиевдин айтымында суу жетишпегенде пайдасынан да зыянын көп тарткан учурлар болгон. Мисалы үчүн бедени алган болсок, беде 3 орулат. Эгерде суу болбосо беде эртең мененки жазгы жаандан гана бир орулат дагы, экинчи, үчүнчү ороктон калат. Демек бул деген сөз 1 гектардан 300 орточо менен 300 пресс беде алынган болсо, 600 пресс беде ала албай калды дегендик болот да. Ошондо дыйкан демек 600 пресс 100 сомдон болгон эле 60 000 сом дыйкан зыян тартып атат. Суу мол болсо 3 орулат, ошондо өзүнө дыйкандагы үй бүлөсүнө керектүү бардык малына керектүү тойту камдап алат.
Ош облусунун Каракулча районунун Кашка жол айылындагы курулуп жаткан каналдын курулушу быйылкы жылдын жаз айларында башталган. 450 гектар аянт жерин сугарган бешик каналдын узундугу 1825 метрди түзөт. Ушул тапта 8 миллион 200 миң сомдук жумуш аткарылган. Жылда бул адам күчү менен техника жалдап иштетет элек. Бир жылда суу катмалында дагы суун токтотуп, экинчи жолда да тазаланган болот эле. Бирок толук кандуу элде камсыз кыла албайт элек суу менен. Анан эми биз ушул Дүниелик банктын алкагында экскаватор техникасын алдык 2 миллион 200 миң сомго. Ошол техниканы алып, буга чейин ушул каналдарды техниканын күчү менен тазалап жүргөнбүз. 2022 жылы май айында курулушу жыйынтыкталат. 2 жыл аралыгына жеткизбей эле бул курулушту бүткөрүү керектиги айтылды. Анткени суу тартыштыгы маселеси дыйкандарды түйшүккө салат. Тиешелүү жетекчилерден өкмөттүн өкүлү эми мындан ары облустун аймагындагы курулуш иштеринин жүрүшүнө катуу талаптар коюла тургандыгын эскертти. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Кыргызстанда Травертин же сары ташты курулуш тармагында кайра иштетүү күч алды. Жалпы өлкө боюнча сары ташты кайра иштетүүчү 63 завод бар. Ошол учурда ишкерлер Өзбекстанга ташты бажы төлөмсүз сатуу, коңшу өлкөгө чийкилей сырьёнун көп кетишине шарт түзүп жатканын айтышууда. Бул тармакта иштегендер сары ташты казып алып, келүү оңой эмес. Аны иштетүү көп чыгашаны талап кылышат дешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Ажиматова айтып берет. Оштогу Травертин же кыргызча аталышты сары ташты кайра иштетүүчү ишкана. Сары ташты казып алып келүү оңой эмес, аны иштетүү көп чыгашаны талап кылат. Ташты кесип, жылмалап белгилүү бир өлчөмгө салуу үчүн заводдун жумушчулары атайын кесиптик окуу жайынан окуп келишет. Каракулча районундагы чакан ишканада 5 адам жумуш менен камсыз болду. Иштеп атабыз, ушу айлыгыбыз орто эсеп менен 30 миң. Ошо иш жакшы болуп атат. Ушу четтеги тапкан айлык таап атабыз ушул жерде. Жумушчулардын айтымында сары ташка суроо талап 2016 жылдан тарта күч алган. Буга чейин коңшулаш Өзбекстан менен Казакстанда ири курулуштарды сары таш менен кооздолсун деген талаптардын коюлганы негиз болгон. Кыргызстанда сары ташты иштетүүчү 80ден ашуун завод бар. Булардын көпчүлүгү сырьёну Өзгөндүн Жалпак таш айылынан алып келишет. Анын кичине ушу элди кол коңшулар иш менен камсыз болуп ушул жерде Россияга барбай 5 адам иштеп атат. Ушу ташты сырьёну Куршаптан, Жалпак таштан алып келебиз. Ушинтип даярдап, ушинтип кесип, биз экспортко жөнөткөнгө аракет кылып, ушул жерде растап атабыз. Жалпысынан Жалпак таш аймагында сары таш казылып алынуучу 34 карьер бар. Бүгүнкү күнү алардын ичинен туруктуу иштеп жатканы 18. Кыргызстандын түштүк областтарында сары ташты кайра иштетүүчү 62 завод болсо, алардын көпчүлүгү Ошто. Ош облусунда 26 ишкана иштөөдө. Каракулчадагы чакан ишкана 3 миллион сом насыя алып, ага сары ташты кайра иштетүүчү жабдык сатып алган. Кыргызстандагы сары таш иштетүүчү заводдор кубатына жана жабдыктарына жараша 10-20 миң чарчы метр болгон сары ташты экспортко чыгарышат. Быйылкы жылы өндүрүш жана ошондой эле ушул жаатта иштеген бир топ ишкерлер жеңилдиктерге да ээ болушту. Таш кесүү, ташты кайра иштетүү боюнча аларга дагы мына биз жакынкы Казак, Өзбекстан мамлекеттери менен бизде атайын келишимдер бар. Аларга ошол аларга экспорт боюнча дагы кыйла көп жеңилдиктер берилген. Алар өздөрү түзмө-түз байланышып, бүгүнкү күндө экспорттолуп атат. Сары таш таш түрүндө эмес, аны кайра иштетип, плитка түрүндө, изделие түрүндө экспорттолуп атат да. Негизинен быйылкы жылы былтыркыдай эле деңгээлде таш экспортто ошо деңгээлде да. Быйыл дагы себеби быйыл шарттар, возможность жакшы болду. Себеби акыркы 2018 жылкы Өзбекстан мамлекети менен биздин Кыргызстандагы келишимдер негизинде бул иш-чара өз деңгээлине жетти да. Ата мекендик өндүрүштү колдогон жана айыл чарбасына өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор өз жемишин берүүдө. Жергиликтүү ишкерлерди колдоо иш-аракеттери мындан кийин дагы улантылат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Кыш келери менен сасык тумоо жана сууктан сактануу үчүн дарыгерлер лимонду сунуштайт. Ош жылуулук электр борборунун кызматкерлери лимон өстүрөт. Ишканада жылуулук менен камсыздалган күнөскананын түптөлгөнүнө 30 жылдан ашты. Андагы лимондорду 7 жылдан бери Немат Мурзаев карайт. Учурда лимондор бышып, жакын арада түшүм жыйноо алдында турат.
Ош жылуулук электр борборундагы лимон көчөттөрү союз мезгилинде эгилген. Ошондон бери жыл сайын түшүм берип, ишканадагы кызматкерлер күнөсканага убакыт бөлөт. Бул жерде жалпысынан 40 түпкө жакын лимон бар. Лимондун бул сорту ширелүү келип, узак убакытка чейин сактоого болот. Бул көчөттөр союз мезгилинде Абхазиядан келтирилген. Ошо учурда эгилген. Эми примерно bir 30 жыл мурдагы эгилген көчөттөр. Башка лимондордон айырмасы бул көчөттөрдүн лимондон айырмасы узак сакталат. Апрель-май айына чейин сакталат. Лимон өсүмдүгү жылуулукту жана нымдуулукту талап кылат. Мындан улам Немат мырза өсүмдүктү күн сайын сугарып турат. Климатка жараша лимон жылына бир жолу түшүм берет. Бирок жылуулук сакталса, кышында дагы гүлдөп түйөт. Лимондун же грейпфруттун пайдалуу жагы давлениеси бар кишилерге давлениени түшүрүүгө чоң жардам берет. Лимонго караганда бир аз тезирээк түшүрөт. Негизги немеси ушул. Бир аз ачуураак болот, бирок лимонго караганда. Анан биздин лимондун айырмасы Кытайдын лимонуна караганда мындай ширин болот. Дарыгерлердин айтуусунда лимондун ширеси эс тутум начарлаганда, ашказан ичеги таш пайда болгон ооруларда организмден зат алмашуу процесси жоголгондо таасирдүү жардам көрсөтө алат. Мындай ооруларда жарым стакан кайнак сууга лимондун ширесин кошуп, күнүнө 2-3 жолу ичсе болот. Сасык тумоого кабылганда дагы 1 чай кашык менен баалды дагы аралаштырып лимонду кошсо дароо таасири байкалат. Ошондуктан бул оорунун алдын алыш үчүн дагы суук түшөөрү менен эле көпчүлүк активдүү лимонду колдонушат. Анан азыркы мезгилде деле бул өзү гүлдөп мөм ала берет. Себеби мына теплицанын ичинде 25 градус жылуулук сакталат. Ошон үчүн гүлдөп, бул кайрадан түйүп, 2 жолу түшүм бербесе дагы түшүмдүн көбөйүшүнө бул өлгө түзөт. Жыл сайын күнөсканадан 1 тоннадан ашуун лимон алынат. Жыйналган түшүм аталган ишкананын кызматкерлерине да таратылат. Ош жылуулук электр борбору өз жумушчуларына кыш мезгилинде ушундай камкорлук көрүшөт. Учурда лимондор бышып, жакынкы күндөрү жыйноо алдында турат. Гүлжан Ажыматова, Бектор Калыбек уулу, Ош шаары. Бул апта алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Checkit, Asia TV Checkit KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. МК аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.